Мен көпчүлүк ата-энелердин кайрылуусу боюнча да бир маселени көтөрүп кетким келип турат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму маалыматына ылайык 18 жашка чейинки балдардын 1%-ында аутизм диагнозу бар да. Кыргызстанда 20 миңге жакын болушу мүмкүн. Бул такталып элек маалымат. Анткени аутизм боюнча азырынча статистика жүргүзүлө элек. Бул боюнча жада калса атайын адис да жок. Аутизм боюнча эл дагы кабарсыз. Качан гана баласынын адаттан тышкары жүрүмүн байкагандан кийин аны майып катары эсептеп калышат да өмүр бою оорулуу адамга чыгарып коюшат. Бирок адистердин айтуусунда аутизм элементтери бар балдар оорулуу эмес. Алар өзгөчө акылга, талантка ээ балдар. Мисалга айтсак, генийлер дүйнөлүк лидерлер чыккан. Мисалга алсак, композитор Моцарт, физик Альберт Эйнштейн, АКШнын 7-чи президенти, жана коомдук ишмер Билл Гейтс, жана башка ар кандай кайсы тармакта атактуу адамдар аутист болгон. Буларга өз убагында жакшы көңүл бурулгандыктан, шык демилге берилгендиктен, адамзаттын өнүгүүсү үчүн чоң ачылыштарды жасады. Биз дагы андай балдарды көңүлдөн тышкары калтырбай, өзгөчө көңүл буруп, окутуп, тарбия беришибиз керек. Тилекке каршы аутизм боюнча ата-эне баласын кандай тарбиялоо керектигин, ал менен кандай мамиледе болуу керектигин билишпейт. Аутизм менен ооруган биздин балдарыбызды жөнөкөй бала бакчага же мектепке кабыл алышпайт. Ошондуктан, урматтуу Алтынай Сейитбековна, тиешелик комитетке протоколдук негизде тапшырма берүүңүздү өтүнөм. Аутист балдар үчүн атайын мыйзамдарды жазып, аларды колдоого алышыбыз керек. Алар асмандан түшкөн же башка жактан келген жарандар эмес, булар да өзүбүздүн уул кыздарыбыз. Ошолордун арасында келечекте атактуу, окумуштуу, Кыргыздын намысына сап боло турган инсандар өсүп чыгышына шек саналашыбыз керек. Чет элден келген канча деген акчалар, башкалар келет. Эмне үчүн биз башка мүмкүнчүлүгү чектелген балдардай кылып, буларга атайын интернат, мектепти ачышыбыз керек деп айтат элем. Ошондуктан, урматтуу Алтынай Сейитбековна, ушул маселени өтө бир кылдаттык менен карап берсеңиздер деп айтат элем.